Апаңды өлтүрөм. Бишкекте 7 жаштагы кыз өгөй атасы тарабынан зордукталган делген окуя боюнча кылмыш иши козголду. Буга чейин жактоочу Индира Саутова өгөй атасынын бузук иштери тууралуу айтып берген 7 жаштагы кыздын ишин карап жатканын айткан. Ал иштин четке кагылганына нааразычылыгын билдирип, прокуратурага арыз менен кайрылган. Зордук зомбулук 2021 жылы декабрда болгон. Кыз 6 жашта болчу. Ал күнү апасы кичүү кызы менен ооруканада жаткан. Кыз өгөй атасы аны чечин деп жыныстык катнашка барганын айтууда. Бул тууралуу айтуудан корккон. Себеби ал эгер бирөөгө айтсаң, милицияга чалам, сени камашат деп коркутуп, чоң атасын, чоң энесин, апасын өлтүрөм деп коркуткан деген Индира Саутова. 11 ай өткөндөн кийин жактоочунун айтымында кыз окуяны курбусуна айтып, ал апасына айтып берген. Курбусунун апасы кыздын апасына барып айтып берген. Окуя ушентип белгилүү болгон. Окуя боюнча Сереп медиа маалымат агенттигине Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан маалымат беришип, кылмыш иши козголгонун, тергөө жүрүп жатканын билдиришти. Анын жыйынтыгы менен процессуалдык чечим кабыл алынат. Булак Сереп кежи.